Манас өлгөндөн кийин дагы жок болбогон элбиз. Жапаров кетсе оодарылып кетпейт. Жапаровтан мыктылары келет. Башчылар миң, кожоюндар миң, кыйындар миң, кожолор миң. Буга чейин да болгон, мындан кийин да боло берет. Бирок бир нерсени туура түшүнөлүчү, мамлекет деген бирөө эле. Айта бересизби, үйрөтө бересизби, бизди ушундай дейсизби деп. Мен сиздерди айткан жокмун. 30 жылдык тарыхтагы жогорку кеңештин орду, өкмөттүн орду, президенттин ордун айтып атам мен. Акылбек Үсөнбекович мүмкүн аракет кылып атат. Экономиканы мүмкүн көтөрүүгө чоң аракетин кылып аткандыр. Баш мыйзамыбыз туура келбесе, жал куйругу кыркылып калып атат да. Ушу мыйзам кабыл алып атканда эмне каршы чыккан жоксуз дейт. Айланайын түркөйлөр ай. Азыр Акылбек Жапаровду кетирип коюу менен маселе чечилбейт да, туурабы? Баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту жалпы жогорку кеңешке таштабайлыбы? Генералдык прокурорду президент убактылуу четтете албайт, конституцияда турат. Четтетти, көз жумдук. Биздин кечээки Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тынстанов өңдүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер өткөрүп берген эгемендүү мамлекетибизди кайрадан эгемендүү бойдон, бүтүн бойдон өткөрүп берүүгө ант бербедик беле кече. Адакан Кимсанбаевич, мына сиз мамлекеттик иштерде мамлекеттин башында канчадан бери келатасыз, баарын билесиз. Конституциябыз кабыл алынгандан бери 28 жылдан бери баш мыйзамыбыз канча жолу өзгөртүү киргизилди? 11 жолу өзгөртүү киргизилди. Бирок кыргыз тилинде жазылды беле? 10 жолу өзгөртүү киргизилди. 10 жолку конституциялык кеңеш менен бирөөсүндө да Мадумаров мүчө болгон эмес. Бирөөсүндө да. Мүчө болбосоңуз да жөн эле сурап атам сизден. Кыргыз тилинде жазылбагандан улам биздин баш мыйзамыбызда дагы бир каталыгы, баш мыйзамда турат баленин баары. Туура. Баш мыйзамыбыздын башаламандыгында турат баленин баары. Мынакей, биз муну сунуш катардагы каяка кайрылабыз берели, бүт баарын даярдап, ушул туура эмес которулгандыгы тууралуу тактап айтып кетели. Ошол кыргыз айтат, бир алымдан эт кетет, бир сүйлөмдөн кеп кетет дейт. Бир сүйлөмдөн кеп кетип атат туугандар. Мына Конституцияда ошол төрагасы Бөрүбашев дагы 21 жылдын 10 февралында Азаттык радиосуна берген маегинде кыргызча жазылды деген. Андан 2 ай мурда Конституциялык кеңеш менин мүчөсү, учурда Минкаптын төрагасынын орун басары Байсалов дагы Конституция кыргыз тилинде жазылып атат деп саймедиреп интервью беришкен. Бирок ушул Конституциянын ичиндеги ар бир ката кыргыз орус тилинен кыргызчага найнык, тантык которулган каталарды тизмектеп жазып койдук мынакей. Жазылып турат. Биз ушул ким керек десе ошого берели. Оңдолуш керек. Биз баш мыйзамды жазып аткан мезгилде популисттик менен же болбосо баш мыйзам жазылып аткан мезгилде алешемдик менен, шашылыш менен жазылып калгандыгы бул сокурга көз бүткөндөй көрүнүп калган. Баленин баары ушул жерден чыгып атат. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Бүгүн андан дагы баш чоң болуп, кандай болуп атат? Баш мыйзамды аттап кетип атабыз. Баш мыйзамда жазылып турган мыйзамдарды тебелеп тепсеп, ары кандай түшүнүктөргө өтүп кетип атабыз. Ошондон улам ушундай нерселер келип атат туугандар. Ошон үчүн мынакей биз баш мыйзамыбызды кайра редакциялап карап чыкмайынча, кайрадан кароо жүргүзмөйүнчө бул дагы баштала элек нерсе. Дагы алдыда көп тарткылыгыбыз бар, могу баш мыйзам менен кете берсек. Могу баш мыйзамдын ичиндеги оңдоп түзөө иштерин бүгүн. Адакан Кимсанбаевич, сиздин жашыңызды, сиздин тажрыйбаңызды мен катуу сыйлайм да. Жана мен айтканым, мен эл өкүлү катары, как депутат катары пикирими гана айттым. Сизге суроо берген жокмун. Ар бир депутат, ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн пикирин айтканы укуктуубуз. Мен өзүм пикиримди айттым. Мен ушул нерсеге каршымын. Министрлер,
премьер-министрлер келип тез кайра кеткенине каршымын деген пикиримди айттым. Сизге бул суроо эмес, мага комментарий бербей эле коюңуз. Сиздин жашыңызды, сиздин тажрыйбаңызды мен урматтайм. Рахмат. Бул комментарий эмес, мен тарыхты айттым да, ошол бир эмнени жогорку кеңеш кетирген жок. Ошо 5 азыркы президент. Мына азыр 2 жылдын ичинде канча өкмөт алмашты. Жогорку кеңештин тиешеси жок деп гана констатация кылып койдум. Экинчиси, Мирлан мырза айтып аткан өтө орчундуу маселе да бул. Абдан бир орчундуу маселе. Мына эл жазуучубуз деген кишилер комиссияны жетектеп, курултай жөнүндөгү мыйзамды окуп көрсөңүздөр, кыргыз тилин жакшы билген киши түшүнбөйт аны. Кээ бир сөздөрү бар, эч түшүнүксүз. Бирок, урматтуу кесиптештер, мен ар бир айткан сөзүмдү өзүңүздөргө алып, кайра капа боло бергенден жүрөгүм безилдеп калды, айткым да келбей калган үчүн айтпай атам азыр. Жанакы редакциялык түзөтүүлөрдү киргизели депчи. Абдан жаман безилдетип койдуңар меничи. Жүрөк заарканып калды бир сөз айтардан. Айта бересизби, үйрөтө бересизби, бизди ушундай дейсизби деп, мен сиздерди айткан жокмун. 30 жылдык тарыхтагы жогорку кеңештин орду, өкмөттүн орду, президенттин ордун айтып атам мен. Ушуну туура түшүнгүлө. Бирок редакциялык өзгөртүү түзөтүү киргизгенде, мына комитетте мен чындыгын айтайын, мен чарчадым, туугандар. Акыр бирөө жарым айтыш керек экен да. Мусулманчылыкта билип туруп, билген нерсеңди айтпай койсоң, китепти жүктөп алган эшектен айырмаң жок деген сезимдерден коркуп гана айтам мен. Бирөөнү окутайын, бирөөнү үйрөтөйүн деп айтпайм. Туугандар, туура көрсөңөр ушуну кабыл алып коёр бекенсиңер. Ушуга көңүл бөлүп коёр бекенсиңер деп. Муну 44-чү берени аткарылбай атат деп дагы жогорку кеңешке мен атайын кайрылып атканым дагы ушундай. Эртең ошол комитеттин мүчөлөрү мага суроо коет. Биларман экенсиз, эмне үчүн бизге кайрылган жоксуз деп. Түшүнүп атасыздарбы? Коет муну. Сөзсүз түрдө коет. Сиздер эмес, өкмөт башкарып атам, бийлик башкарып атам деген азаматтар айтып атат. Мадумаров 30 жыл депутат болуп отурду деп. Мен 12 жыл депутат болуп отурдум, туугандар. Жалганды канчалык көбүртүп, жабыртып айтса боло береби? Жараша береби? Мына ошондуктан жанагы ошондо эмне айтпадыңыз? Азыр дагы чыгып атат жанагы жүгүртмөлөр. Мына маселе каралганда эмне үчүн айтпадыңыз? Мына кече билбегендик ушундай. Кумарканаларды ачканда. Чыктык, биз каршы ошонун астына жазып атат. Ушу мыйзам кабыл алып атканда эмне каршы чыккан жоксуз дейт. Айланайын түркөйлөр ай. Мына ошондой коомдо суроолор жаралбасын деп өз учурунда айтып коюшубуз милдет. Кабыл аласыздарбы, албайсыздарбы? Ал өкмөттүн, ал президенттин, ал жогорку кеңештин өзүнүн иши. Бирок милдетибиз айтып коюшубуз керек. Рахмат. Сөз Ормонов Улукбек Зулпукарга ишти. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич, Жанар Кубанычевич суроо бердилер сизге. Эмне кылабыз деп, ошого жооп бербедиңиз. Мына бүгүн сизди колдоп кетирели дейли, сунушту берели. Акылбек Үсөнбекович кетти. Ошондо төлөмдөр аткарылып калабы, же эмне болот? Айланайын. Кетирбей эле койгула. Кетирбегиле. Байлап калгыла 10 жылга чейин, өзгөртпөгүлө. Бирок конституцияны өзгөртүп койгулачы анда деп атам да. Жанар мырзага айткан эмне кылалы дегенде аны силер чечесиңер, мен чечпейм. Жок, бул аткарып атат. Конституциянын талабына жооп берип атат деп добуш бериш дагы ар бирибиздин өзүбүздүн укугубуз. Туура конституция аткарылбай атат экен деш дагы мен өкмөттүн отчетун угуп атканда азыр Алмаз Акынжанович айтпадыбы? Отчетун угасыңар, ошондо баа бересиңер. Мен былтыр отчетун угуп атканда айттым го. Конституцияны аткарбай койгондугу үчүн башка отчетун эмне кылабыз угуп деп. Бирок залда 50 депутат отурган болсо дагы 84 депутат өттү деп колдоп беребиз го биз дайым эле. Бул дагы ачык чындыкты. Эмне кылабыз эми? Жарыя салышыбыз керек, жарык кылышыбыз керек. Кыргызстанда конституция сакталбайт. Кыргызстанда ар ким алына жараша иш кылат. Деп эле эки беренеден жазып коюш керек. Эгерде ким туура эмес, ким туура дегендигини сунуш суроо пайда болуп калган болсо, конституциялык сотко эмес, кожоюнга кайрылыш керек деп коюш керек. Бүттү. Мына ошондо биринчи жол эмес да, генералдык прокурорду президент убактылуу четтете албайт, конституцияда турат. Четтетти, көз жумдук.
президент аймактык административдик территориалдык өзгөртүү киргизе албайт, туурабы? Киргизип атат, Актала менен ат башыны кошуп чаң тополоң болуп атат азыр. Территориалдык административдик бөлүктү жогорку кеңеш аныктайт. Парламент бекитет. Муну айтып койгон мен жаманбы? Же конституцияны тебелеп тепсе, ошону жасап аткан киши жаманбы? Айткылачы айланайындар. Чындык үчүн, акыйкат үчүн айткылачы. Аймактарды, айылдарды кошконго өкмөттүн да, президенттин да укугу жок. Бирок кошуп атат. Ошонун башаламандык чыгып атат. Bir айылдын жайыты экинчи айылга чыгып кетип баратат. Чак челекей түшүп атат. Бул жогорку кеңештин иши. Жогорку кеңеш аныктайт аны. Жергиликтүү комиссия менен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги менен чогуу парламент аныктайт. Парламент бекитет. Бул дагы менин каалоом эмес. Муну ол кызыл китептин каалоосу, талабы ушундай. Бирок болуп атат да. Ошон үчүн Улук Зулпукарович, бул өтө актуалдуу суроо. Эмне кылышыбыз керек дегенде, эмне кылышыбыз керек? Же мыйзам менен жашайлы, конституцияны кыйшайсыз аткаралы, же баягы мен айткандай болуп, кожоюн өзү билет деген бир статья менен кете берели. Башка жолу жок. Мыйзам бир аз бузулуп калбайт. Бузулса биротоло бузулат. Муну конституциянын талабы. Эгерде Мадумаров конституциядан сырткары, тыш бир сөз кошуп айтты десеңер, айткыла мага туугандар. Мен ушул гана талапты коюп атам. Адахан Кимсанбаевич, эми бир суроо бергенде сиз 10 суроого жооп берип атасыз, конечно. Мен тактоо иретинде эмне кылабыз деген гана суроону бердим. Мына биз кабыл алсак, эртеге өкмөт кетсин дейли. Эмне өзгөрөт, эмне кылышыбыз керек деген суроону бердим эле да. Конституцияга өзгөртүү киргизебизби, бюджетти 10 эсе көтөрө алабызбы? Маселе ошондо. Азыр Биз бир тупикке келгенибиз ачык болуп атат да. Ошон үчүн муну мындай бир ойлонуп бир иш кылсак деген гана сунуш. Азыр Мирлан мырза абдан жакшы сунуш айтты. Ийири олтуруп түз кеңешкенди үйрөнүшүбүз керек. Мен билем, менден башка эч ким билбейт деген позициядан кайтышыбыз керек. Кеңешишибиз керек. Өлкө чындыгында жардым боорунда турат. Глобализация Кыргызстанды ушундай четке алып келди, же ары кетебиз, же бери кетебиз. Кечеки соңку окуялардагы көрсөтүп атат, Кыргызстан өзүнүн жолун тандап алыш керек мезгили келип калды. Болду, бүттү, келишибиз керек. Ушул жарга келип такалдык. Анда ушул же баш мыйзамды карап чыгып, ревизия кылышыбыз керек. Мана өткөндө укук коргоочулар айтты, канча мыйзамды ревизия кылып, жаңы конституциянын редакциясына шайкеш келтирүү жөнүндө чечимдерди чыгарып бериптир. Анын ичинде эки мыйзамга түк өзгөртүүнүн кажети жок деп, жанакы жалпыга массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам, мыкты мыйзам, өзгөртүү киргизи кажети жок деп эксперттик топ Адилет министрлиги берген экен. Өчөшкөндөй дал ошону өзгөртүүнү баштады. Биз угушубуз керек бири-бирибизди. Ачуу болобу, таттуу болобу угушубуз керек. Биз даярбыз деп атабыз укканга. Сунуш берип коюп атабыз. Анан эмне кылышыбыз керек дегенге олтуруш керек. Бардык маселе сүйлөшүү жолу менен чечилет. Акылдашуу жолу менен чечилет. Муну баш мыйзамыбызды кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек. Ансыз болбойт. Же бар же жок деп жазып коюшубуз керек. Бул жакта мыйзамдын талабы башка, жашоо башкача болуп кете берсе, биз бейбаш өлкөгө айланып кеттик. Ушуну гана талап кылып атам мен. Эгерде ал мыйзам бул 44-чү берене мындай жазылбаса, мен бул маселени көтөрмөк эмесмин, көтөрбөйт делем. Отуралы, кеңешели, анан бирөө кетип калса эле асман ударылып түшөт дегенден кетишибиз керек. Манас өлгөндөн кийин дагы жок болбогон элбиз. Жапаров кетсе одарылып кетпейт. Жапаровтан мыктылары келет. Жапаровтан эстүүлөрү, андан акылдуу, андан өткөн экономисттер келет. Табылат. Башта ушинтип айтат эле. Сырттан келген карыз жалгыз Акаев үчүн келип атат. Акаев кетип калса карыз бербейт деп. Бизди 10 жыл ушинтип эзген жогорку кеңештин депутаттары. Ким келсе деле берет экен да карызды. Демек, элдин өзүндө биз өзүбүз карашыбыз керек экен. Рахмат. Сизге Мирлан мырза суроо бербедиби? Жана конституциялык өзгөртүүлөргө өзгөртүүлөр боюнча айтты эле. Катышпадым дедиңиз да бир жолу дагы. 2006 жылкы конституцияны сиз алып келген элеңиз парламентке, өкмөттүн атынан.
Оппозиция менен бийлик көчөдө аябай неме болуп турган маалда өзгөртүүнү алып келип, биз 2006-жылы колдоп бергенбиз күзүндө. Туурабы? Бул ошол сиз бийликте кездеги өзгөргөн конституция болгон да. Улук мырза, эгерде сизден башка бирөө ушундай суроо берсе айтат элем да. Конституциялык өзгөртүү түзөтүүлөр конституциялык кеңешменин ичинде киргизилет. Конституциялык кеңешме иштеп чыгат. Конституциялык кеңешменин 9 жылкы өзгөртүүсүндө дагы жооптуу катчы Данияр Нарымбаев деген болгон. 9 жолкусунда. Мадумаров бир да конституциялык кеңешмеге мүчө болгон эмес деп айттым. Болгон эмесмин, тарыхтан карап чыккыла. Бул бир. Экинчиден, эгерде ушул конституцияны кыргызчасын кыргызчадай, орусчасын орусчадай алып барып, позицияларын түшүндүрүп берүүгө башка киши калбай, Мадумаровду барып, жогорку кеңеште ушундай редакция бүттү деп айтып кой десе, мен айтып келип, жеткирип коюш милдетим. Ага конституциялык кеңешмеге кирген кишиден башка бир да кишинин укугу жок. Бир үтүрүн, бир чекитин алмаштырып коюуга. Рахмат, урматтуу төрайым. Мен могу нерсени айткым келип атат да. Бизде башчылар миң, кожоюндар миң, кыйындар миң, кожолор миң. Буга чейин да болгон, мындан кийин да боло берет. Бирок бир нерсени туура түшүнөлүчү, мамлекет деген бирөө эле. Мамлекет деген бирөө эле. Бул бүгүн бизге, анан эртең биздин келечегибизге керек нерсе. Ошон үчүн биз мамлекеттин өзөгү конституция, баш мыйзам болуп аткандан кийин, урматтуу Адакан Кимсанбаевич, келгиле мындай кылбайлыбы? Азыр Акылбек Жапаровду кетирип коюу менен маселе чечилбейт да, туурабы? Баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту жалпы жогорку кеңешке таштабайлыбы? Кайрадан редакциялап иштеп чыкпайлыбы? Биздин эртеңки келечегибиз үчүн, эгемендүү мамлекетибиз үчүн, баса турган жолубуз үчүн, кыла турган жумушубуз үчүн, келечекке биздин кечээки Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тынстанов өңдүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер өткөрүп берген эгемендүү мамлекетибизди кайрадан эгемендүү бойдон, бүтүн бойдон өткөрүп берүүгө ант бербедик беле кече. Анда биз ант бергенибиз анык болсо, ошол антты депутаттар дагы, ошол антты өкмөт дагы, ошол антты президент дагы берген. Биз ошол антыбыздан тайбай турган болсок, анда баарыбыз ийри отуруп түз кеңешип, журт келгендей жыйын жумулган колдой уюм болуп, баш мыйзамыбыздагы башкы маселелерибизге кайтып келбейлиби? Сунушту ушуга таштабайлыбы? Кандай дейсиздер? Акылбек Үсөнбекович мүмкүн аракет кылып атат. Экономиканы мүмкүн көтөрүүгө чоң аракетин кылып аткандыр. Баш мыйзамыбыз туура келбесе, жал куйругу кыркылып калып атат да. Мынакей көрүп атабыз. Кээ бир жерде баш мыйзам, соттун чечимдери чыккан жерлерге кайрадан түшүнүктөр менен башкача нерселер кетип атат. Эртең алардын документтери кандай болот деген чоң соолдор жаралат. Ошон үчүн биз адашпайлы десек, намыстанбай эле, уялбай эле, ушул кемчилик экен, ушуну оңдоп коелу деп, баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү сунушун жогорку кеңештен сунуш кылып көтөрсөк жакшы болот эле. Азыр Акылбек Үсөнбековичти, Жапаровду кетирүү менен маселе чечилбейт. Чечилбейт. Менин сунушум ушул, баш мыйзамыбызды карап чыгалы. Рахмат. Эгерде мен ушул демилгени көтөрбөсөм, ушул ой пайда болбойт эле да. Эгер биз конституцияны өзгөртүү жөнүндө сунуш киргизсек, бүтүн Кыргызстан киргизсек, комитет четке кагат эле да. Биз ата журт болбосок, же башка болбосок, биз түшүнөбүз да, биз реалистпиз да. Мына азыр ушундай талкуулардан кийин ушул сунуш киргизди. Ата журт киргизсе, же башка бир депутаттык топ киргизсе, ал колдоого ээ болот комитет тарабынан. Бирок бүтүн Кыргызстан киргизсе ээ болбойт да, айланайындар. Келгиле анда баарыбыз ушул сөзүбүздө туралы дагы конституцияны кайрадан иштеп чыгуу жөнүндө демилгени көтөрүп, бардык топтор, фракциялар бир добуштан кол коюп киргизели күн тартибине. Карайлы.
Анан жанакындай конституциялык кеңешме түзгөндө дагы сен мага жагасың, мен сени жакшы көрөм деген принципте эмес. Кыргызстанда конституциялык түзүлүштү, мамлекеттик түзүлүштү мыкты билген азаматтардын баарын санап келсең бир кол жетпей калат. Мына ошол нукура адистерден куралган топ түзүлүшү керек дагы, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, улуттун, өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп отуруп иштешет, анда максатка ылайык болот эле. Мен Мирлан мырза сиздин сунушуңузду колдойм. Эгерде ушундай демилге менен урматтуу фракциялар чыкса, урматтуу, кадыр барктуу фракциялар, мен кол коюп берем.